Саламатсызбы, урматтуу окуучулар. Кыргыз жараны окуу курсу боюнча сабактарды баштайбыз. Кыргыз жараны окуу курсу 24 сааттан турат. Бүгүн киришүү сабагын окуйбуз. Кыргыз жараны окуу курсунун максаты мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин, студенттердин жана калктын башка категориялардын арасында кыргыз жараны концепциясына бирдиктүү көз карашты калыптандыруу жана анын негизги жоболорун иш жүзүндө колдонуу аркылуу кыргыз жараны жарандык иденттүүлүктү өнүктүрүү концепциясынын идеяларын жайылтуу. Курстун негизги милдеттери: биринчи, Кыргызстанда жана чет мамлекеттерде бул чүйрөдөгү мамлекеттик саясаттын мамилелери, моделдери, концепциялары, жарандык иденттүүлүктүн негизги өзгөчөлүктөрү, тажрыйбасы жөнүндө жалпы түшүнүк берүү. Экинчи, Кыргызстанда жарандык бирдейликти калыптандыруу жана өнүктүрүү боюнча ченемдик укуктук базаны жана негизги документтерди карап чыгуу. Үчүнчү, Кыргыз жараны концепциянын ишке ашырууда мамлекеттик жана жарандык коомдун институттардын ролун баяндоо. Анын негизги жоболорун практикада колдонуу боюнча практикалык көндүмдөрдү калыптандыруу. Төртүнчү, Кыргыз жараны жалпы жарандык иденттүүлүгүнүн калыптандыруу боюнча саясатын негизги багыттарын, анын ичинде аны ишке ашыруунун жана өнүктүрүүнүн механизмдерин кароо. Бешинчи, Кыргыз жараны концепциясынын негизги жоболору менен тааныштыруу. Курстун изилдөө планы: биринчи, категориялык негизги граждандык иденттүүлүктөр. Экинчи, жарандык иденттүүлүктүн түзүлүшү Кыргызстанда жана чет өлкөлөрдө. Үчүнчү, социалдык саясий факторлордун түзүлүшү жана жарандык иденттүүлүктүн өнүгүүсү. Төртүнчү, Кыргыз жараны жарандык иденттүүлүктүн калыптандырууда жана өнүктүрүүдөгү социалдык институттардын ролу. Бешинчи жана алтынчы, Кыргыз жараны жарандын иденттүүлүгүн өнүктүрүү боюнча инсандын негизги компетенциялары. Жарандык иденттүүлүктү изилдөө боюнча ар бир сабактын аягында материалды бекемдөө үчүн студенттер тесттик суроолорго жооп бериши абзел. Ушуну менен биздин киришүү сабагыбыз аяктады. Кош болуңуздар.